Саламатсыңарбы балдар? Математика дептерибизди алып жазып олтурабыз. Китебиңерде номер 948 маселени карагыла. Маселеде мындай деп берилген. Балдар ар биринде 8 түптөн болгон 12 катар тал жана 10 катар ак кайың отургузушту. Балдар бардыгы болуп канча түп дарак отургузушту? Маселени силер дагы окуп чыккыла. Берилген маселени эки жол менен чыгарсак болот экен. Алгач биз маселенин шартын түзүп алабыз. Тал 8 түптөн 12 катар, ал эми ак кайың 8 түптөн 10 катар. Бардыгы канча түп отургузушкан? Суроосун коюп алдык, эми биринчи жол менен чыгарабыз. Биринчи жол менен чыгарганда 8ди 12ге көбөйтөбүз, 8ди 10го жана чыккан көбөйтүндүлөрдү суммалайбыз. Маселенин экинчи жол менен чыгарганын карайбыз. Ошол эле эсептерди биз кашалуу туюнтмага жазып алабыз. Биринчи жол менен экинчи жол менен чыгарылган маселенин жообу экөө тең 176 чыкты. Демек, жообу бардыгы болуп 176 түп дарак отургузушкан. Балдар, келгиле эми китебиңердин 949 мисалын карагыла. Берилген эсептерди мамыча түрүндө жазып, туура чыгарып, WhatsApp'тан жөнөткүлө.